кеңештер, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, дагы бир жолу ушул чакыргандарга рахмат. Ансыз да эртең бизде расмий жолугушуу бар дегенде, мен ойлодум ошол жерден жолуксак керек десем, биздин балдар телефон чалып айтты. Бизди ал жерге чакырган жок. Баягы эле баягы бойдон чакырылган кишилер гана барат. Бизге эч ким кабар берген жок дегенден, улам азыр эми сиздер менен мен өзүм жолугуша айланды деп келип отурабыз. Азыр эле биз мамлекеттик думадан чыктык. Аны көрүп атсаңар керек. Кандай маселелер болуп атат, эмне маселе болуп атат. Биздин азыркы түзүлгөн абалыбыз, кырдаалыбыз, биздин укугубуз, биз кандай шартта калдык деген маселелерди коюп келгенбиз. Бирок ошол жараткандын берген жардамы менен канчалык маселе чечилген сайын, анын артынан башка маселе чыга берет экен. Бул түгөнбөгөн бир чоң маселе экен да. Бир маселе чечсең, аркасынан 3 маселе андан оорураак болуп чыгып келет. Азыр сиздердин алдыңыздарга койгон маселе ар 3 сайын дарыгердик кароодон өтүү деген маселе, менимче ар бирибиздин көкүрөгүбүздөгү маселе ушул болсо керек. Биз бул маселени эртең менен жолугушканда мамлекеттик думанын төрагасы жана депутаттардын алдында да көтөрдүк. Түштөн кийин Совет Федерациянын жетекчилиги менен жолукканда дагы ушул маселени көтөрдүк. Азыр эле аябай катуу, эч кандай мындай бир протоколу жок сүйлөшүү болду. Тийиштүү комитеттин жетекчилери менен, мамлекеттик думанын депутаттары менен. Биз тараптан келген ар бир депутат, кандай фракция болбосун, кандай партиянын депутаты болбосун, баарыбыз бир гана маселени коюп аттык. Бул жерден биз бирибиз моштумдай түйүлгөн маселени бир коюп атабыз. Себеп эл бир, мамлекет бир. Саясий көз караштан көз карандысыз. Ар бириңиздердин тагдырыңыздар ошол бүгүнкү түзүлгөн сиздердин эң чоң маселе биздин депутаттарга да жиберип атасыздар. Ошо Сахаровдо турган бүгүн 5000 канчанчы болуп кезекке турдум дегендер да бар. Барып жетишпей, үлгүрбөй кайра кайткандар да бар. Кабарыбыз бар. Аны көрүп атабыз. Андан сырткары эми ушул маселени тездетип чечүүнүн жолдору боюнча дагы койдук маселе. Бүгүн биздин делегация тарабынан бир маселе коюлду. Ушул нерселерди эгер Кыргызстандан келаткандай жасап койсок кандай болот деген. Мен таң калдым, бир маалымат ушундай кетти. Мамлекеттик думада Өзбекстан менен Тажикстан эки мамлекет ушундай жасап коюптур. Эмне үчүн биздин мамлекет жасаган эмес түшүнүңүз. Кудай буйрса, бүгүн эртең жогорку кеңеште ушул Россия Федерациясы менен достук тобу расмий түрдө бекитилет. Токтоо менен бекитилиши керек. Ошол топтун жетекчилигине менин талапкерлигим көрсөтүлгөн. Биз бүгүн Россия Федерациясынын Кыргызстан менен кызматташуу топтун жетекчиси баштагы Ярослав областынын губернатору Лисицын экен. Мен ал аксакал менен жолуктук. Бүгүн 2 жолу жолугуп, азыр жарым саат баштадагы ошол киши менен сүйлөшүп, мамлекеттик думадан чыгып эле саат 8-де күтүп атты эле дегендей болуп, бул жака жөнөп атабыз. Эми башта биз өкмөттөн талап кылып келген болсок, жогорку кеңештен талап кылып келген болсок, эми ошол талаптардын баарын өзүбүз түздөн-түз аткара турган жердебиз. Бул үчүн жаратканга чексиз шүгүр айтабыз. Ал мен дайым айтып жүрөм сиздерге, депутаттык мандат ал мансап эмес. Бул аябагандай жаман, оор жумуш. Көчөгө чыккандан безилдетип кое турган жумуш. Ар бир кабагы түшкөн кыргызды көрсөң эле, ошонун ушундай тагдырына сеңкүрөлүүдөй болуп эле карап тургандар. Ар бириңердин көзүңөрдөн ушуну окуйм да мен. Мен эмне үчүн мынтип жүрөм дегендей суроону кое бересиңер. Ушундай өтө оор, татаал, кыйын көтөрүп жүрүш оор. Мен депутат болгондо биринчи кезде бүтүн Кыргызстан өтүптүр дегенде дагы интервьюда айттым мен. Менде бир кубаныч, бир сезим жок. Тескерисинче оор сезимдер бар.
мына ошол үмүт акталабы экен деген, үмүт акталганга күчүбүз жетеби экен, ден соолугубуз мүмкүнчүлүк береби экен деген ой менен жүрөбүз деп. Кудай буйрса, жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүп айта алдык. Ар бир айтып аткан сунуштарыбызды өтө коюу менен жазып отурушту. Эми кеп ошол кызматташуу топтун ортосунда, анан тийиштүү комитеттердин ортосунда калды. Бизге эки жагынан тең пайдалуу, себеби мен дал ошол комитетке жазылганмын. Эл аралык мамиле, коопсуздук, коргонуу жана миграция боюнча маселелер деп атайын ошол комитетке жазылганмын. Эмне үчүн моундой сиздер менен көзмө-көз жолугушуп, сүйлөшүп, күчүмдүн жетишинче, алымдын жетишинче сиздердин алдыңыздардагы маселелерди чечиш үчүн. Миграция деген сөздү сөзсүз түрдө киргизүү керек деп маселе коюп олтуруп, ошол миграция деген сөздү киргизип, ушу комитетке сиздердин маселеңиздерди коюп туруу үчүн аны угуп аттыңар, өзүңөр көрүп аттыңар. Миграция деген, маданият деген, эмгек деген сөздөр такыр унутулуп бараткан экен да бул парламент. Кече төгөрөк стол болгондо уктуңуздарбы, кээ бир кишилер айтпады, бизди бул жака чакырмак турсун, унутуп деле калдык эле мындай жыйындарды деген. Биздин жумушту баштаганыбызга толук эмес 1,5 ай болуп атса дагы, бир топ жылыш өзгөрүштөрдү жасаганга аракет жасап атабыз. Саныбыз аз, Кудай буйрса сапат менен иштейбиз деген оюбуз бар. Мына ушундай миграция боюнча саясат жүргүзө турган бир борборду ачып берсеңер Кыргызстанда кандай болот деген сунушту киргиздик биз. Бардык маселени ошол жерден жасаса, документтерин дагы ошол жерден жасаса, анан орусча канчалык деңгээлде билиш керек экенин дагы ошол жерден окутса. Үчүнчү маселени коюп атабыз. Мына кара тизмеге түшкөндөрдүн бүт баарын кара тизмеден чыгаруу деген. Бул дагы оор маселе. Өтө оор маселе. Биздин алдыбызга таштап коюп атат, эмне болгондугу үчүн кара тизмеге түшөт дегенде. Анан карап отуруп өзүң деле уялып кетесиң, сурангандан деген маселе. Ошондуктан туугандар туура чечим чыгаралы дагы биринчи кезекте маселе өзүбүздү экен. Маселенин баары өзүбүздү экен. Өзүбүз оңолмоюнча бизге эч ким жакшы мамиле жасабайт экен. Биз жакшы көрүп башкалардан сылай берет экенбиз. Арт жагын карасак, какаку экен да. Муну дагы мойнубузга алып коюшубуз керек экен. Эми жанагы пресса бар жерде бул боюнча сөз болбойт дагы, анан алар чыгып кеткенден кийин, анан өзүбүзчө калгандан кийин ошол мамлекеттик думанын депутаттары деле көрсөтүп атат, бизге айтып атат. Эмне маселелер бар экендиги. Бир сөз менен айтканда, буюрса, баары бир биз жеңилдетүү жагын карай беребиз. Айта беребиз, дей беребиз. Бирок сиздерден дагы ушундай бир жоопкерчиликтүү мамилени күтөбүз туугандар. Биз дагы жоопкерчиликтүү бололу деген аракетти жасашыбыз керек экен. Мына Россия Федерациясы менен макулдашып, биздин Кыргызстандын аймагында 9 мектепти ачуу жөнүндө сөз болуп атат. 9 мектеп Россия Федерациясынын каражаты менен курулуп, ошол орус тилинде жүргүзүлүүчү, сабактар жүргүзүлүүчү мектептерди ачуу боюнча. Бир жагынан карап отурсаң жакшыдай, экинчи жагынан карап отурсаң, биз өзүбүз өз эркибиз менен мени даярдагыла, мен силерге барып жалданып иштегенге даярмын деген гана жумушчуларды тарбиялап калабызбы деп ой кеткенде ичимден кан өтөт. Биз билбей атабыз түпкү жагын. Биз айтып атабыз, мугалимдерди биз жака жиберип окутканга деп. Мына азыр мамлекеттик думада да ушул маселе көтөрүлдү. Совет Федерацияда дагы анын төрайымы Валентина Ивановна ошо маселени айтты. Биз демилге ошо кишиники экен, Матвиенконук экен. Ошол Кыргызстанга
жалгыз эле орус тилин мугалимин эмес, башка сабактарды дагы орусча өтө турган мугалимдерди жиберсек, эгерде сиздер тарап даяр болсо, тек гана жолун гана төлөп, анан барганда жашай турган жерин камсыз кылып берсеңер, айлыгын бул жерден төлөп турабыз. Анан барып сиздердин балдарыңыздарды окутса деген сунушун айтты. Бир жагы керек, экинчи жагына жанагы мен айткан. Билбейм кандай деп түшүндүрүшүм керек, кандай деп айтышым керек. Бул кубана турган жагдайбы, же өкүнө турган жагдайбы, аны эгерде биз өзүбүздүн балдарды өзүбүз окутканга чамабыз келбей калган улут болсок, анда кандай улутпуз да, кандай өлкөбүз. Мен өзүмдө мисал келтирейин сизге. Мына ушунун баарын шылтоо катарында гана кабыл алам. Шылтоо катарында кабыл алам. Себеп биз дагы биринчи жумушту баштаган кезибизде башыбыздан сылап эч ким бизге бир ысык токоч берген эмес. Биз бир көйлөк, бир шым менен бир кишинин квартирасына жалдап кирип, анын дагы көлөмү бул жагы 2 метр, бул жагы 3 метр болчу. Отунун жарып берип, көмүрүн ташып киргизип берип, эшигин алдын тазалап берип, эптеп тилин таап оокат кылчубуз. Эптеп оокат кылчубуз. Эч ким турмушту баштаганда эле майкөл сүткөлдүн үстүнө төп эти түшүп калбайт. Кыргызстандагы улуу инсандардын бүтүндөй бүт баарын карап көргүлө, ит көрбөгөн корлуктарды көрүп чоңоюшкан. Азаптын азабын тартып көтөрүлүшкөн чоңоюшкан. Россиянын эң мыкты деген азаматтардын баарын караңыздар. Жазуучулардын баарын караңыздар. Бүтүндөй баары Питердин подвалынан чыгышкан. Адам болом деген болсо, ал кайда экендигине карабастан адам болот. Адам болуу максатын койбосо, Аксарайга киргизип, алтын аяктан суу ичирип койсоң дагы адам киши болбойт. Билимге сугарылам деген киши ал кайда окугандыгынан көз карандысыз. Мына улуу моун билет. Мен дайым ушуну мисал келтирип айтам. Биз жумуштан башыбыз көтөрүлчү эмес. Коштон чыксаң маляга, малядан чыксаң кошко түшөт. Окудук го. Союзда мыктылардын мыктысы болуп окудук го. Бизге өзгөчө бир баягы мугалимдерди жалдап алып окуткан жок го бизге ата-энелерибиз. Азыр бул тек гана мода болуп калды. Сен балаңа репетитор алдыңбы? Мен балама репетитор алдым. Бул дагы рия көргөзмөчүлүк болуп калды. Баланчы түкөкчүнүн кызын ушундай кружокко алып барат экен. Анда не пайда, садакаларым, айткылачы, не пайда? Акылың менен таш жарып турса дагы, ийне менен бир топчуну кадай албаган кыздарыбыз четинен чыгып атпайбы? Анда не пайда? Камыр жуурганды билбей атат, анда не пайда? Мен айтпайм кесме кескенди деп. Кийим үтүктөй албай атат, ойлонайын. Мага десең Гарвардты же Оксфордту бүтпөйсүн, эгер ошол колуңдан келбесе, сен жубай катарында не пайдаң бар? Илимдүү, билимдүү болуп кет. Не табат ошону? Айткылачы. Мына кыргыздын жигиттерине мен кайрылам. Бирөөңөрдүн колуңардан келеби, газосварщик, электросварщик болуп, токар же фрезеровщик болуп иштеш. Сиз орто моунга киресиз да, жигиттерге кайрылып отуруп. Биздин эле коом ушундай болуп калдыбы? Билбейм. Азыр бир мамлекеттик думанын депутаты, жаш депутатмын дейт. Мен мына ошол агайларды көрүп, ушуларды устат катарында, учительдер деп айтып атат дедилер. Мен бир башкача сезимде болуп кеттим. Анан тургузуп айттым, кечиресиз, канча жаштасыз? Сен 46 жаштамын дейт. Мен өзүмдү саясатчы деп айта албаймын дейт. Себеп думага биринчи жолу шайландым дейт. Эми тамтаңдап басып аткан жигит киши баламын дейт. А биздин кыргыздарды карасаң, 21 жаштагылар сен отургузуп алып окутуп атпайбы? Бул неден кетти бул? Демек касиеттен экен го. Мен туруп, атайын ошол кишиге рахмат айтып, ыраазычылык айтып, өзүнчө сөз айттым. Новые люди деген партиядан келген экен. Мен саясатчымын деп айта албайм өзүмдү дейт. Сен жаңы гана баштадым дейт. Биздин жогорку кеңешти карагыла. Асман менен жердей бар. Ошондуктан
Азыр Кыргызстанда жигиттер эң керектүү кесип бул ошол кышкынагыч, швакчы, монтажник, электросварщик, газосварщик, ширетүүчүлөр. Мына ошолар эң чоң айлык алат. А силер билесиздерби, мыкты чайканалардагы ашпозчулар канча алат айына? Айдан 10 жыл мурда уккан $3000 алат. Азыр $10.000 алат. Мыкты, өтө күчтүү шеф-поварлар. Азыр $10.000 10.000 да көп алат. 10.000 да көп алат. $10.000 алат чайканада. Чистonda да. Эгер биз акылдуубуз деген болсок, эмне үчүн ошолорду жасай албайбыз? Кайда акылың? Эмне үчүн жасай албайбыз? Бир жер жетишпейби? Эмнеге ушундай эмес? Айткылачы. Эң туура айттыңыз мына сиз. Эң туура. Жөнөкөй мындай орто заар кафедеги ашпозчулар $5.000 алышат. Кана, ким алат ошончону? Президент да албайт. А бирок кыргыз бешиктен чыкканда папка көтөрүп түшүш керек. Калппы? Биз бүтүндөй аң сезимибизди оодарып, тескери болуп калган аң сезимди кайрадан бутту бутка, башты башка коюшубуз керек да. Биздики оодарылып калды да, кандай дейсиңер? Бүтүн аалам оодарылып калды. Теңирден тескери болуп калды. Билген киши сүйлөп атса, билбеген киши өзүңдү карап ал деп беттен алмай болуп калды. Мына ушул өткөндө биз төгөрөк стол өткөрүп атканыбызда дагы эң чоң темалардын бири ушул болуп атты. Фейк жаңылыктар деген. Фейктер болуп атты. Отуруп эле кура берет, отуруп алып кура берет. Бир киши 20 киши үчүн жазат экен. Кандай болду бул? Кандай коом болот? Кандай өлкө болот? Мен ошол жерде маселе көтөрдүм. Маалыматтык коопсуздук кандай маселе болот? Бул мамлекет кандай? Карап көргүлө. Тилекке каршы ошол мамлекеттик деңгээлге чыгып отурат. Фейк проблемасы мамлекеттик деңгээлге чыгып отурат. Мамлекеттин заказы. Баракелде. Мына ошону улуттук идеология катарында көтөрүп алдык биз. Демек биздин түбүбүз ишенип койгула, жакшылыкка алып барбайт. Бул өтө жаман, бул өтө кордук, Аллах сактасын. Өтө жаман кордук алып барат. Биз ошону токтотушубуз керек. Кантип деген бул киши берген суроого дагы бир жолу айтам, сабаттуулукту көтөрмөйүнчө болбойт. Сабаттуулук дагы бир жолу айтам, сабаттуулук. Мектептен башталыш керек бул нерсе. Мектептеги тарбия болуш керек бул нерсе. Азыр карагылачы, мектептин балдары бир класс менен бир класс чатак болуп атат. Эмне үчүн? Себеп ата-эненин тарбиясын албай атат, теледен тарбия албай атат. Эртеден кечке чукуганы мынау, а бул жерден жалаң өзүнө окшогондор каяктан тарбия алат анан? Мен өткөндө келгенде сиздер менен жолугушканда айттым эле. Биз кайгырабыз. Кыргызстандан алтын чыгып кетти, көмүр чыгып кетти, темир чыгып кетти деп Кыргызстандан адам чыгып кетип бартат. Кыргызстандан эл кетип бартат. Болгондо дагы акыл, жүгүртө билген азаматтардын көпчүлүгү кетип бартат. Билегинде күчү бар азаматтарыбыз кетип бартат. Колунан бирдеме келе турган азаматтарыбыз кетип бартат. А өлкө күндөн күнгө сазга батып жок болуп бартат. Мүмкүн табарсыңар бул жерден бир 3 миллион рубль тапкыла, 5 миллион рубль кайда барып коносуңар садакаларым айткылачы. Коноор жериңер барбы? Калабы коноор жер? Ошондуктан бизге шарт түзүп бергиле дегенден башка бир маселени коелу да, биз канткенде кайра касиеттүү калкыбызга, элибизге, жерибизге кетебиз деген маселени койбойлу. Канткенде деп. Ошонун үстүндө ой жүгүртпөйлү. Тескерисинче бизге шарт түзгүлө. Эмне кылганга? Кеткенге. Мен ушул үмүт менен жашап атам. Ушундай күндөр келет. Кыргызстанда жумушчу күчү жетишпей издеп калган күндөр келет. Кыргызстанда ошол кайрылуу, мен бир кайрылуу жасайм деген бир күндөрүм бар. Ушундан үмүт кылам. Агылайым кызым, кайтчы өз жериңе, өз наныңды өзүң тапчы могу жерден деген бир күндөр келет деген үмүт менен жашап атам. Бир күндөр келет Кудай кааласа, ишенип коюңуздар. Бизге өзүбүздүн курулушчулар, өзүбүздүн жумушчулар келе турган күн келет. Мына программанын биринчи программа катарында биздин бүтүн Кыргызстан ушундай
bir идеяны киргиздик. Өткөндө жаңы билим берүү министрин дайындап атканда мен айттым. Биз орто кесиптик окуу жайларды күчөтүшүбүз керек. Эң күчтүү окуу жай ошолор болуш керек. Ансыз бизде жумушчу класс деген тап катарында жоюлуп кетти. Жок да жумушчу. Эми бул жакта каалайбызбы, каалабайбызбы? Бүгүн да ушул Думада сөз болуп атканда ушул маселе көтөрүлдү. Кесиптик техникалык окуу жайларга көңүл бурсак деген. Эгер бул жактан мугалимдерди ал жака жиберип окутса, баары бир биз бойдон калабыз. Биз бойдон, биз өзгөрбөйбүз. А эгер биз ушул жака жок дегенде 25-30 жигитти алып келип туруп ушул жака оң жагыңды карап, Федяны карайсың, Сергейди карайсың, Володяны карайсың, кокуй уят экен, мындай кылбаш керек экен, мондай болуш керек экен деген бир өзгөрүү болор бекен деген үмүт менен айттым мен ушуну. Ал жака карап, бул жакты карасаң жемиш отурат, бул жакты карасаң былтырбай отурат, бул жакты карасаң болот отурат, өзгөрө албайт. Айлана чөйрө коомдор тарбиялаш керек. Булар күлүчтү кандай кармайт? Булар жумушка кандай мамиле кылат? Ошону көрсө оңолорбузбу деген бир баягы кичине от калды да, үмүт. Ошондой болсо керек деп атам. Анан сиздин айтып аткан оюңуздардан туура кетүү жөнүндө мүмкүн мына жапондор күлгө айланган. Немистер күлгө айланган. Корея ошондой болгон. Күлдөн көтөрүлүп чыгышты да. Улуттук ар намыс менен гана көтөрүлдү. Башка эч нерсе менен көтөрүлбөгөн. Улуттук ар намыс менен көтөрүлдү. Чубак ажы аябай бир керемет сөз айтты эле да. Өтүкчү өтүгүн тиксе, набайчы нанын жапса, дыйкан буудай өстүрсө, уста үй курса. Бизде 6 миллион калк болсо 6 миллионун бүтүндөй бүт баары эксперт да. Бардык тармак боюнча. Өткөндө мен интервью атканда айттым эле. Мен канчалык өзүмдү акылдуумун дебейин, буудай сееп аткан дыйкандын барып колунан буудайын талашпайм, мен сее берейин деп. Мен канчалык өзүмдү акылдуу дебейин, жөнөкөй эле медициналык колледжди бүткөн кыздын колунан ийнени ала койбойм, мен укол сайып берейин деп. Мен эч качан бирөө бухгалтер отчет даярдап атса, кел мен жазып берейин деп айтпайм. Себеп мен өзүмдү өзүм сыйлашым керек. Менин колумдан келбейт ал нерсе. Мен ийне сая албайм. Буудай сепсем себермин, бирок дыйкандай кылып сеп албайм. А бирок кайсы кесиптин ээси болбосун, келип мен үйрөтөт да баары. Саясат мындай болуш керек, саясат андай болуш керек. Биздин кайгыбыз мүмкүн ушунда туруп аткан. Ошого жеткиликтүү даражадагы адистер бар. Кайсы жак туура эмес кеп аткан болсо, ошону айтуу керек. Мейли төбөбүз көккө жеткен болсо дагы, адист бирдеме деп айтса, ошого түшүшүбүз керек дагы, ошонун акылын угушубуз керек. Кыргыздарда, мусулманчылыкта дагы бир сөз бар. Билбеген күнөө эмес дейт. Бирок билбегендигини билбеген. Мына ошол күнөө дейт. Билбейм деп айтыш керек. Анан кайсы протокол болот, кандай болуп коюлат, башка болот, анын өзүнүн мындай бир жолдору бар. Жалгыз эле Мадумаровка иштейт ал. Протокол деген бул бардык өзүнүн баскычтарынан басып өтүш керек. Түзүлүп коюлса, мүмкүн убактылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атканда ошондой деген сунуштар берилет. А бул качан күчүнө кирет? Качан бардык этаптарды башынан өткөргөн. Мындайча түшүндүрөйүнчү сиздер. Бирөө менен кудалашасыз да, барасыз, кызына сырга саласыз, антесиз, мынтесиз, алдынан өтөсүз, бүт жакшы жагыңызды көрсөтөсүз өзүңүз. Айрыкча биздин болочок кайненелер келиштирет ал жагын. Айланып садага болоюн, тадага болоюн, мурдунан бери өбө берет. Бул алдоо. Эртең аман эсен сүйлөп үйүнө киргизип алса, жоолук салгандан кийин анан көрсөтөт анан мурдунан анан. Ушул нерсе мамлекеттердин ортосунда да жүрөт. Алдоо жолу менен кетет, бири-бирин. Ким утат? А ошентип барып, эптеп, септеп олтуруп, никесин кыйып алат да.
А протокол деген бул эптеп септеп барып жогорку кеңештен ратификациядан өтүш керек. Ратификация деген сөз ошо нике кыйылды, бүттү деген сөз. Ага чейин бардыгы куру бекер сөз. Кулагына салган сыргаң да бекер, жетелеп барган коюң да бекер, көтөрүп барган себетиң да бекер. Башына салган жоолугуң да бекер. Ушул сыяктуу эле түшүндүрөйүнчү мен жөнөкөй турмуштук жагдай менен. Түшүнүктүүбү? Ал барганда ушундай сүйлөшүүлөр боло берет. Сиз мындай кыласыз, биз мындай кылабыз. Анан келип жогорку кеңеш ошону ратификациядан өткөргөн болсо, мен өткөндө бир мисал келтирдим го. Мадумаровдун жумушчу протоколу ушунчалык бир билбейм, бүтүндөй адамзат Марстан киши таап алса дагы мынчалык кубанбайт да. Булардын кубанышы ушул. Аны түшүндүрөм деп, түшүндүрө албайсың да. Бирок түшүнүп турат, мен дагы бир жолу айтам, геп протоколдо эмес, геп Мадумаровдо. Геп менде. Геп ошо 5-чи микрофондо. Ошол өтүш керек. Анан жымжырт болот. Анан жакшы иш кетет. Анан жаан жайт, анан токтогул сууга толот, анан свет арзандайт. Анан сиз айтып аткан мугалимдер 10 миңден эмес, ошондо 70 миңден айлык алып калат. Муну түшүнүп турасыңар да, мени сүйлөтпөгүл,